Жол жээгинде же базарларда дүмбүл алгыла деп соода кылып жүргөн ишкерлерди баарыбыз кезиктирсек керек. Дүмбүлдү жулуп келип сууга бышырып, анан туз сээп сата бересиң. Бирок биз бүгүн жылдын кайсы мезгили болбосун дүмбүл сатылган Бишкек балыкчы жолундагы жүгөрү базары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Көпчүлүгүбүз аны кайдан алып келип, кантип сактайт экени тууралуу биле бербейбиз. Мындай каттамадан кукурузадан алып коебуз, анда-санда жеп коебуз, жакшы. Көптөн бери сатышат. 4 штукту 200 кө. 200 сом калды. Кышы жайы сатылат ушул кукуруза. Анан кийин кышында ушул кантип сакталып, ушул кантип жумшак турат билбейбиз да, мына карасаңар жуп жумшак да. Жолдошбек Утегенов 2 жумадан бери жүгөрү сатып алектенет. Айтымына караганда ал жөн гана сатуучу. Күнүнө 500 сом акы алып иштеген каарманыбыз бир күндө 2000–3000ге чейин соода кылат. Тактап айтканда 1 же 2 кутудагы жүгөрүнү сатып бүтүрөт. Бир күндө 50ге чейин сатабыз, 50 штукка чейин. Ар кандай. Эмеси билбейм мен канчадан түшөт. Кадимкидей эле жана жүгөрү бышканда эле алып туруп эле үсүп туруп эле кесип туруп эле салып коет коробкага. Анан сактаганын билбейм, кантип сакташат. Ал эми Бермет болсо 3 жылдан бери жумуштун жоктугунан улам жүгөрү сатып жатканын билдирди. Башка мезгилге салыштырмалуу кышында кардар көп болоорун белгилеген ал, сатылып жаткан жүгөрүлөрдү Бишкектен Орус улутундагы ишкер тоңдуруп алып келерин билдирип, буларга токтолду. Мегатон трофи деп коет да, мегатон сорт. Ушул эле жүгөрүнү биз сатабыз. Бул деген биринчи башталганда эле күн сезон башталганда Ташкенттен келет. Ташкенттен башталып Шамалды сайдык келет Оштуку. Оштуку бүткөндөн кийин Бишкектики башталат. Ошентип бүт Кыргызстанды сатып бүтөбүз. Бүткөндөн кийин мына ужуга жүгөрү жок болуп атпайбы? Ушул эле жүгөрүнү Бишкектен алып келебиз. Муну орус бала канча бир гектар тигет, ошол заморозкага коет. Ошону эле кайра биз сезон башталганча жазга чейин сатабыз ушул жүгөрүнү. Белгилей кетсек, Бишкек балыкчы жолундагы базар мындан 5 жыл мурда пайда болгон. Анда 50ге жакын сатуучу иштейт. Негизги кардарлары болсо жеңил автоунаа айдаган айдоочулар жана автобустардагы жүргүнчүлөр. Ал эми баасы жайы кышы бирде 50 сом. Ошондой эле тоңдурулган жүгөрүнү ташып алып келген адам Орус улутундагы ишкер. Андан 34 сомдон алышат. Муну деген жүгөрүнү деген казанга сууну куюп асабыз толтура кылып. Анан кайнайт, кайнагандан 1 саат аябай бышыш керек. Бышмайынча ачылбайт. Бышкандан кийин ачабыз. Ачып анан витрина кылып монда алып тизип коебуз. Ошто бышкандан кийин тизилет. Ар бир казанда быша элек казандар ачылбайт. А машина уже клиенттер деле билет. Быша элеккенде өтүп кетет жанганчы. А мында ачык турса бышты деп өздөрү келип токтойт. Бияктан жалап болгон эмес жүгөрүдөн. Жакшы. Сатуучулардын айтуусуна караганда, эгер жүгөрүнүн түсү ачык сары, көлөмү чоң жана узун эмес болсо, анда ал нормалдуу болуп эсептелет. Мындай жүгөрү кандай мезгил болбосун өзүнүн даамын жоготпойт. Адистердин айтуусунда жүгөрүнүн тамак аш катары кеңири колдонулганын эске албаганда да, жүгөрү жана анын чачы бир катар маанилүү пайдалуу сапаттарга ээ. Ошондой эле косметологияга жана диетологияга тиешелүү сапаттары бар. Мындан улам аны өз убагында жулуп тоңдуруп алсак, кышында дагы сууга бышырып, жеп ден соолугубузга кам көрсөк болот экен.